Тележурналистикалык комплекс УТРКдагы программаларды даярдоо иши дал ушул ТЖКдан башталат. Кандайсыз Нурайым, жакшысызбы? Нурайым Шаршембаеванын УТРКдагы жалпы иш тажрыйбасына 25 жыл болсо, анын 20 жылы дал ушул ТЖК менен тыгыз байланышта өттү. Бул жерде иштеген кызматкерлер пландын негизинде тартуу иштерине чыга турган операторлорду керектүү техникалык жабдыктар менен камсыздап, атайын журналга каттап узатышат. Ошондой эле техникалык жабдыктарды кайра ошол боюнча өткөрүп алуу милдети жүктөлгөн. Бир жер бузулуп калган болсо, биз ошону сервисный борборго алып барып даярдап, бузулгандарын оңдотуп, эртеңки күндүк чыккандарга даярдап турабыз ошо камералардын баарын тең. Улуттук 1-каналдагы негизги тейлөө кызматтарына кирген кезектеги ТВ цех жөнүндө айталы. Бул радио жана теле берүү каражаттарын тейлөө кызматы. Башкача айтканда, теле берүүлөрдү спутник аркылуу Кыргызстанга жана дүйнө жүзүнө таратуу кызматы. Биринчиден бизге спутник берилет. Спутниктин частотасы берилет, градус берилет. Биз ушундай спутниковый тарелкалар менен спутниктин градусун таап, градус табыш үчүн ушундай анализаторлорду колдонобуз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү бардык маданий спорттук иш-чараларды телекөрүүчүлөрүбүзгө түз эфирде жеткирүү ушул бөлмөдөгү жабдыктар аркылуу ишке ашат. Мисалы, сиздер күтүп көргөн дүйнөлүк футбол чемпионаты же болбосо кандайдыр бир спорттук мелдештер ушул жерде турган жабдыктар аркылуу түз алып көрсөтүлөт. Мындай мүмкүнчүлүк биздин каналда гана бар экенин айта кетишибиз керек. Футбол боюнча дүйнөлүк чемпионаттар, Европаныкы, Азиянын чемпионаттары болуп атат. Ошолордун баарын ушул гана оборудованиялар кабыл алат. Башка эч бир оборудование кабыл албайт. Алардын ошол дүйнөлүк футбол федерациясынын, дүйнөлүк күрөш федерацияларынын эмеси менен талабы менен ушундай гана оборудованиялар гана колдонулат. Концерттерден баштап ири мамлекеттик иш-чараларды жогорку сапатта телекөрүүчүлөргө көрсөтүү мына ушул көчмө станция аркылуу ишке ашат. ПТС студиядан тышкаркы телерадио жабдыктарды тейлөө цехинин көчмө станциясы дал ушул жерге токтотулат. Азыр филармонияда өтө турган иш-чараны чагылдыруу үчүн чоң команда жөнөп жатат. Камералуу ПТС эң мыкты жабдуулар менен жабдылган станция. Бул чоң станция Кыргызстандын бардык аймактарына, жада калса 1000 чакырымдан алыс жайгашкан Лейлек өрөөнүнө чейин барган. ПТС иш-чара концерттер өтө турган мекемелерге 3 саат эрте барат. Ал эми чоң мамлекеттик иш-чараларды чагылдыруу үчүн 1 күн эрте барып даярдык көрүшөт. Бул жерде болсо биздин тартыла турган кабелдер жайгашкан. Оптикалар бул камераныкы ар бири 200 метрден жайгашкан, узундугу. Анан звуко мультикор өзүнчө кетет, анан отдельно кошула турган кабелдер бар. Бул ПТСти бүт жайгаштыруу, съемкага даярдык 2 сааттан ашык убакыт кетет. Мына ушундай түйшүгү түмөн, бирок сыймыктуу дагы, жоопкерчиликтүү дагы кесибин сүйүп, берилип иштеген кесиптештерибизди 65 жылдык маарекелик майрамы менен куттуктайбыз. Керемет Сабыржанова, Кадыр Султаналиев, Нурзат Бектурсун кызы, Замана студиясы.